Садыр Жапаров кечээ Кара Суу районунун шайлоочулары менен жолукканда Адахан Мадмаровду жер саткан коррупционер дегендей сын билдирди. Бул сөзлөргө кандай баа берет элеңиз? 30 жылдан берки системада иштеп, бирок бир да элге пайда алып келбеген башка талапкерлерге сиздин жооп берүүңүздү суранабыз. Сындан башка, тилинен башка эчтекеси жоктор менен мен барып ушак айтышып отурганды мени антип заставить этпей эле койсоңуздар деп суранат элем. Арасында жер саткандар жүрөт. Эл саткандар жүрөт. Муну эл өзү берсе деле болот. Эгер ошентип айткан болсо, Кара Сууда жолукканын мен көрбөдүм, бирок өзгөндөкүсүн көргөн. Өзгөндө такыр башка сөз айткан, өзгөн элине. Адахан Кимсанбаевич бул татыктуу кыргыздын чыгаан жигиттеринин бири. Мен өтө жогорку деңгээлде сыйлаймын. 30 жыл оппозицияда жүргөн адам, бул оңой эмес. Анткени бир 10 жыл оппозицияда болобуз деп жок болуп кете жаздадык. Эмгеги сиңген кыргыз мамлекетине, элге, мамлекетке дегендей жүздөгөн мыйзамдардын автору, бүгүнкү күнгө чейин мыйзамдар иштеп атат, элдин пайдасына, мамлекеттин пайдасына. Адахан Кимсанбаевичти аябай мекенчил, аябай көптөгөн мыйзамдардын автору, кыргыз мамлекетинин түптөлүүсүнө, өнүгүүсүнө аябай чоң салым кошкон азаматтардын бири дегенсин айткан. Эгер Кара Сууда жер саткан деп айткан болсо, мекенчил адам менен карама каршы да, жер саткан адам мекенин кыянат кылган адам. Карама каршысын айтып өзүнүн ким экенин көрсөтүптүр элге дааны. Эл өзү эле жыйынтык чыгарыш керек ушул сөзүнө. Себеби бир жерге барып бирди айтып, башка жерге барып анын карама каршысын айта берген адам бул принципиалдуу адам болобу? Жок. Сөзүнө бекем адам болобу? Жок. Мындай адамга ишениш кереги бар? Жок. Эл өзү баа бериш керек буга. Мен эмне айтам? Адахан Кимсанбаевичти бир эле Садыр Жапаров айткан жок, өтө көп адамдар дайыма эле ушул бийлик башында турган төбөлдөрүбүз биздин, баягы жеп жутарлар дейбизби, чимкириктер, кыскасы кимиси болбосун дайыма шайлоо алдында ушинтип каралап келишет. Анан бирок каралай беришет дагы, негедир бийликке келгенден кийин сен ушул жерди саткансың деп, ал киши ошончо гектарлаган Кыргызстандын жерин, жайлоосун казакка сатып, акчасын чөнтөгүнө салып алган болсо, демек аны кылмыш жоопкерчилигине тартыш керек да. Бирок эч кимси тартпайт. Ушундай бир баягы оюндар бар да саясаттын. Ооба. Ошол оюндарды боло бергенден түшүнбөгөн эл Раматылык Чубак агайыбыздан сураган. Ушул чынбы, чын эмеспи? Чындап жерди сатканбы дегенде, ал киши мен бир 3-4 видеосун көргөнмүн. Баарында бирдей. Ал жерде эч кандай жер сатуу болушу мүмкүн эмес, жер сатуу болгон эмес, ал жерде жер алмашуу болгон. Алмашуу чындап Кыргызстандын пайдасына болгон деп жооп берген. Каркыра боюнча казактарга сатып бер дедик. Казактар кыргыздарга сатып берди, ызы кылып жүрүшөт мисалы үчүн. Ал болгон жер алмашылды, сатылган жери жок. Бирок бизде саясат ушундай экен да, Мадымаров болгондо сатып бербейт эле, ошон үчүн Мадымаров бере берди деп ызы кылып ачып, бирок ал берген эмес аны. Ошого мындай билбесиң аралашпа деген сөз да. Пайгамбар айтат го, "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла я'ниhi." Мусулмандын эң жакшы сыпаты өзүнө таандыгы жок, тиешеси жок, колунан келбеген, башы жетпеген нерсеге аралашпагандыгы дейт да. Бизде бардык аралашат да. Мындай инсандар, Чубак агай сыяктуу инсандар, Аллахты чын дили менен таанып, ошол Аллахтын бар экенин билип, болгондо дагы даражасы алым болгондон кийин акырет күнүндө жооп берип калууну аябай жакшы түшүнөт, жооп берүүнү аябай жакшы түшүнөт дагы. Бир кандайдыр адам пендесине жагынуу үчүн же жакшы көрүнүү үчүн бир жалган сүйлөбөйт бул адамдар. Кандайдыр бир чындыгы болбосо, кандайдыр бир далили болбосо, андай маалымат бербейт болчу. Демек, Кыргызстанда мен билем, Чубак ажычалык илимдүү, билимдүү, көптү билген алымдар саналуу эле. Биздин саясатчылар, мен ойлойм, андан билимдүүрөөк бизде эч бир айта албаса керек. Демек, ошол адамдын сөзүнө ишенген болсок, бул жерде Садыр Жапаровдун айтканы баягы оштуктарча айтканда кыпкызыл эле жалганчылык болуп калат да.
Чубак Ажыга каршы чыккандык болуп калат. Бир эле Адахан Кимсанбаевичтин өзүнүн эмес, ошо Раматылык Чубак Ажынын дагы аброюна, анын айткан сөзүнө шек келтирип, ага каршы чыгуу болуп калат. Бул эми биз түшүнөбүз, шайлоо алдында ушинтип бирин-бири түшүрүш үчүн чындыкты эмес, иногда ушундай жалган жашыкты айтып, элди баягы көңүлүн, пикирин өзгөртүүгө аракет кыла берет. Муну эл өзү түшүнүп, өзү баа бериш керек. Рахмат чоң.